Кыргыз театр өнөрүнө жаңылык алып келип, жаңы нукту баштаган Дем театры жалпыга маалым. Аталган театрдагы таланттуу мырзалардын ар бири өзүнчө кенен кепке татыйт. Ошентсе да, бүгүнкү биздин маектешибиз болгон Демдин демдүү мырзаларынын бири, кино менен театрдын эки тизгин бир чылбырын бирдей тартып, Токтоолу Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрында бир топ жылдан бери эмгектенип келе жаткан актер Азиз Мурадилаев өзгөчө сөзгө татып, программабыздын коногу болууда. Стоп! Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогорку тасмадан маалымат алгандай эле биздин кийинки сыйлуу коногубуз, программабыздын коногу Азиз Мурадилаев менен болгон маегибизге ортоктош болосуздар. Чыгармачылыкта өз ордуңду табуу оңой болбосо керек. Ал өзүнө келет го, өзүнөн өзү эле. Эгерде сен чыгармачыл адам болсоң, ордуң бар деп ойлойм. Актер кандай образ жаратса, демек анын мүнөзү дагы ошондой деп билсе болот. Анткени ал өзүнүн жан дүйнөсү кандай болсо, ошол жан дүйнөсүндөгү нерсени сыртка чыгарат деп айтышат. Бунун канчалык чындыгы бар? Биз образды жаратып атабыз, туурабы? Бул жер деген образдын жанагы характерин чыгарганга биз аракет кылабыз да. Мен өзүмдүкү ал жерде ким билет? Анткени ар бир жараткан ролуң бул дагы болсо бир кадам болсо дагы алдыга жылуу. Азиз Мурадилаев Бишкек шаарында туулуп өскөн. Билимин Москвадагы Шепкин атындагы училищадан аяктаган. Ал Манастын уулу Семетей, Айт тутулган түндө, Каркыранын канаты аттуу спектакльдерде, Кара кыз, Сүйүү сынагы, Апамдын махабаты, Чиркүн өмүр, Жараланган турна, Президент жана Бомуш, Курманжан датка аттуу кинолордо жеткиликтүү образдарды аткарып келүүдө. Айбек Талипович, премьер-министр болуп иштегениңе канча болду? Эмне болду? Жарым жыл. Дагы жарым жыл иштегенге гарантияң барбы? Образ жаратуунун баары эле жеңил эмес, экөө тең. Терс каарман, оң каарман дебейбиз биз. Мен үчүн баары эле оң каарман. Мындай алгандачы. Эми албетте тиге жаман айтып койду, тиге карызга акча бербей койду деген образ болсо эле бул жаман деп айтууга да болбойт. Анын өзүнүн себептери бар образдындагы. Туурабы? Анткени ал мурунку жолу менин үйүмдү өрттөп кеткен дейли. Ошол чыгарманын ичинде. Эмне себептен меники терс каарман болуш керек? Мындай алганда. Ошол себептен бул жерде терс каармандагы өзүнүн өзүн өзү актай турган бир жолдору бар да. Ошондуктан мен терс каарман деп деле же жеңил каарманды аткаруу оңой деп айта албайм. Баары тең кыйын, баары түйшүк менен. Өзү негизи күлдүрүү кыйыныраак болот. Ал деген ар бир актердин өзүнүн амплуасынан, өзүнүн жанагы ички эмесине байланыштуу болот да, аурасына. Кээбиркилер жашоодо эле комик болот, жеңилирээк болот. Мен ойлойм, комедияны аткаруу кыйыныраак, трагедияда дагы, эми чоң трагедия дегендер бар. Ыйлатыш кичине жеңилирээк деген ойлойм да. Күлдүрүү кыйын. Кыйынчылыктарына туруштук бере албай калган учурда кесибиңизден жазатай башка кесиптерди, башка жолдорго алмаштыруу тууралуу ойлодуңуз беле, кыялдандыңыз беле? Чынын айтканда, алмаштырып же таштап кетем деген ой мага келе элек. Бир да жолу келген эмес. Андай учурлар бул күндө өтөт, андай дагы убакыттар болот, алар дагы өтөт баары бир. Эс аласың, баары бир жумуш менен алаксыйсың. Сөзсүз түрдө бизде дем алыш деген болбойт. Биринин артынан бири алаксып эле жана жумуш менен жүрө берет. Кудайга шүгүр. Кептин баары жан багып кетип аткандай болуп атат да. Жана антип кандай десем, туура эле эме айттыңыз, жан багып деп. Бирок бул кесипке келатканда мен айдан ачык билчүмүн эмнеге баратканымды. Билип, көрүп туруп эле ушул кесипке келдим. Бул чыгармачылыкта өзүнүн рахаты бар да. Аябай чоң рахаты бар. Ошол түйшүк өзү эле рахат да. Ошону кармай билгенде бул театрдан же болбосо бул кесиптен кеткен киши да кайрылып кайра келе берет. Келе албаса дагы тегеректеп ушул жерде имаратты тегеренип келип спектакль көрүп
же жок дегенде ошол мурунку кесиптештери менен катташып турат да. Себеп дегенде бул бир оору деп айтсам да болот да. Алма сабагынан алыс түшпөйт болуп, каарманыбыз дагы ата эне жолун жолдоп келүүдө. Белгилей кетсек, атасы Үсөн Мурадилаев жана апасы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Анара Сыдыгалиева экөө тең Кыргыз драма театрынын алдындагы студияны, андан соң Ташкенттеги театралдык окуу жайды аякташып, өмүрүн театрга арнап келишкен инсандар. Бул жерин минтсең болмок экен, бир болбой калыптыр деген сындар үйдөн айтылат. Эгер туура айткан болсо, аны кабыл алып, эмки жолу оңдогонго аракет кыласың. Кинодо болсо анта албай каласың, тартылып бүткөндөн кийин. Ушундай бир жемелери бар. А так үйдөгүдөй эле бала бакыра. Теңир жалгасын сени, Курманжан. Ушул пенденин башынан бир талчаш түшсө, башыңар менен жооп бересиңер. 34 жашында Алымбек Датканын образын жогорку деңгээлде аткарып, элдин көңүл борборунда болуп жаткан белгилүү актер, көп кырдуу талант Азиз Мурадилаев көрсөтүүбүзгө катышып, суроолорубузга жооп берди. Курманжан Даткадагы Алымбек Датканын образында сиздин берген атын ким чырагым деген сурооңуз ушул коомчулукта абдан чоң бир орду жоголгус болду. Ушул суроо менен бул образ сизде канчалык таасирин тийгизди? Болду албетте. Бул жаман сөз эмес, аябай жакшы сөз. Илгерки сөздөрдөн менимче бул элдин оозунда же бул тасмага тартылгандан кийин тарыхый тасма, бул да тарыхта калат. Мындан кийин бир 20-30 жылдан кийин кайра көрөрмүн өзүмдү, өсөп бала бакырап көрөрмүн. Бул дагы чоң бир рахат десем да болот да. Кийин көргөндө кандай болот экен деген ойлор бар. Атың ким чырагым? Атым Курманжан. Эми эл журтка айтарым деген каалоолорум бар. Болгону маданиятты көтөрүш. Сөзсүз түрдө, себеп дегенде азыр биздин мактанып кете турган эч нерсебиз жок. Маданият болсо, бул да болсо руханий байлыгыбыз деп эсептейм. Ошону сактап калышыбыз керек. Көп эле айтышат эмеспи? Жетпей калганга жет, кылбай кеткен эмгегин кыл деп, ошону жашоого, ошону ишке ашырууга аракет кыласың. Сиздер Гүлстан программасынын кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Келерки көрсөтүүдө амандашканга чейин амандыкта көрүшөлү.
жемелем бегем, кулалы салбай ак кулга бегем, куп келген теңим, сен элең бегим.